Мындай кылыкты көрбөсүңүздөр керек. Табыттар даяр турат. Бул кореялыктар иштеген компания өз жумушчуларына өмүр менен өлүм жөнүндө ой жүгүртүүгө шарт түзүп берүүдө. Көздөрүн нымдашкан кызматкерлер жакындарына кыркыйкаттарын жазышты. Андан соң оюн түрүндөгү бул массалык көмүү туу чокусуна жетип, алар табыттарга жатышат. Табыттын ичиндеги караңгыда алар 10 мүнөт жаткан соң көз алдыларына жарык келет. Мен аябай көп ката кылганымды түшүндүм. Мен эми эмне иш кылсам да аны берилип жасайм. Жакындарым менен убакытты көбүрөөк өткөрөм. Бул ритуалдын максаты адамдарга жашоону сүйгөндү үйрөтүү. Компаниянын президенти кызматкерлеринин биримдигин да күчөткүсү келет. 1998년도에 Биз ар дайым жаңыча ойлонууга шыктандыргыбыз келген менен чындап таасир эте алчу эмеспиз. 저희가 늘 Табытта жатып чыгуу адамды селт эттирип, оюн алмаштырат го дедим, дейт компания президенти. Компаниянын дагы бир ритуалы бар экен. Күчтөп күлдүрүү. Ар бир күнү жетекчи кызматкерлерди чогуу туруп каткырууга мажбурлайт. Кызматкерлер табыт ритуалы менен күлкү сабагын жактырабыз деген менен канчалык чын айтып жатканын билүү кыйын. Кореялык компаниялардын жамаатты бириктирүү үчүн ойлоп тапкан ритуалдары экономиканы өнүктүрүп жатабы? Гармония менен бакытка алып келип жатабы? Муну да айтуу кыйын.